Талант Рыскулович, сизди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. 1 жылдан бери биздин комитетти унутуп калдыңызбы, бошобой койдуңуз го, келбей койдуңуз. Сизди аябай тынымсыздык менен баарыбыз күттүк эле. Сиз чын эле бошобой жатасызбы, бирок сиз 5 тармакты өзүңүздүн министерствоңузга алганда 1 жылдын ичинде мен цифровизациянын бардыгын санариптештирип баарын бүтөм. Маселелердин бардыгын чечебиз деп убада бердиңиз эле. Бүгүнкү күндө менин көз карашым боюнча сиз айткан сөздөрдүн берген убадаларыңыздын бирөөсү да аткара элек. Мен Талас областы боюнча эле айтайын. Талас шаарында байма-бай көрүп атасыз интернет булактарынан сондун бүгүнкү акыбалын, элдердин тыгынын кайра ошол жердеги жарандар кайра чыгарышып атат. Сиз ага көңүл да бурган жоксуз. Айтматов районуна дагы бир сон ачам дедиңиз эле, дополнительно ал дагы жок. Губернатор менен ошол кездеги губернатор менен иш алып барып атам. Ошолор баштап берсе мен аягына чейин чыгат элем деп дагы жүрдүңүз. Таласта иш жүргөн жок сиздин. Бүгүнкү күндө Таласта сондун жетекчилиги да жок болуш керек, мен билишимче. Ким жооп берет? Сиз өзүңүз наоборот күбө болушуңар керек, бир эмес 2 жолу барып ушу Таластын вопросторун көтөргөнүңүзгө. Сиз вопросту көтөрдүңүз, бирок аягына чыккан жоксуз да. Мен жол болсун түшүндүрүп бербедим, азыр эле мына Бахридин Валиевич айтпады, бул региондордо сондон биз кетебиз деп айтканбыз, бирок азыркы убакта Талас шаарына сон керек деп биз ошо 50 жана 50% кылып, биз өзүбүздүн министерстводон госпредприятиянын инфокомус 50% каражатын даярдап, анан 50%-ин местный самоуправление даярдап бериш керек болчу. Бул боюнча мен сизге дагы 1-2 жолу келгем. Ошо местный власть менен жардам берип койгулачы деп иш алып барып аткан губернаторлор дагы мэр дагы алмашып кетти. Азыркы учурда алардын бирөөсү да жок. Бирок ошолордун бюджетин алар ошол убакта баарыбызга убада берип коюп, бүгүнкү күнү биз иш аракетин алып келсек, уже ал берген жерди да алмаштырыптыр, каражаты дагы каралбаптыр быйылкы бюджетке. Ошон үчүн Талант Рыскулович, сиз аларды карап отура бербей, 50%-ыңызды өзүңүздө тиешелүү 50%-ыңыздарды баштай бербейсиздерби? Сиздер жер бөлүнүп берилген. Туурабы? 1 жыл өттү. Жок, 50% выделять эткенде 50% жок жерде эртеңки күнү бизге да сурайт да, ошол эле салып аткан же выделять эткенде бизди дагы счетной палата. Целесообразность, нецелесообразность, кайсы руководитель азыр өзүңөр көрүп атасыздар, кандай четкий контроль болуп атат ар бир тыйын үчүн. Анын баарын тең юридически обосновать этип турган салыш керек да. А ким азыр макулдугун алып, анда ким анда губернатор мойнуна алыш керекпи? Жок. Же ким бирөө алыш керек да, жетекчилик бирөө алыш керек да мойнуна. Сиз билесиз да кандай модель менен биз салып атканыбызды. Ошондой эле модель менен Токтогулга салдык, буяка салдык чүйгө, Кеминге салдык, Токмокко салып атабыз мына. Эми мындай да, губернатор кыймылдабаса, анда биз ишибизди жылдырбайбыз деген принципке өтүп атасыздарбы анда? Жок, мен антип айткан жокмун. Кандай деп атасың? Сиз модельди билесиз, кандай кылып түзүлгөн? Модельди билбейм, кандай модельди билесиз? Жок, сүйлөшпөдүк беле туруп. Сиз жардам сурап келген мен даже айтып коюңузчу. Сиз сүйлөшкөндө 1 жыл болду, ошончо жоксуз. Өзү тияк местный самоуправление кыймылдаса биз кантебиз? Ошон үчүн анда сиздер айтпаңыздар анда салабыз деп. Сиздер ошол жерге өзүңүз барып туруп интервью берип келдиңиз. Талас элине убада бердиңиз. Мен салам мынакей, бардыгын бүтүрөбүз деп. Талантбек Рыскулович жооп берип койсо болобу бул маселе боюнча? Жооп беребиз. Азыркы күндө Кыргыз почтасы жагынан дагы биз жер тилкеси боюнча жумуштар жүргүзүлүп жатат. Анткени бизге берилген жер ал ылайыксыз жер болуп, азыр ылайыкталган эмес жер болуп атат, ыңгайсыз жарандар үчүн. Ошон үчүн Кыргыз почтасы менен азыр биргеликте жер тилкеси боюнча анын жанында ылайыктуу местосы бар экен, ошондой цон кура турган. Биз ушул айдын башында жанагы губернатор менен аким менен да жолугушуу болгон. Ал
аларга финансылык модели боюнча дагы түшүндүрмөлөр берилген. Алар менен биргеликте бул жумушту биз дагы алып барганга аракет кылабыз. Алар дагы өз жагынан азыр ошол финансылык каражатында чечип бергенге дагы аракеттерин биргеликте биз жагыбыздан дагы бөлүнөт, ал жактардан дагы ошол жанагындай горнорудный компаниялар жактан дагы ошо фондко чектелген каражаттардан да бөлүүгө аракеттерди көрөбүз деп биргеликте ошондой сүйлөшүү жүргүзүлдү. Асель айым, ошол сөздү мен 1 жыл мурун уккам да. Мынакей комитеттин чечими бар, ошол жерде комитет барып жеринен көргөнбүз. Ал маселен сиз айтып аткан жер ал дагы аздык кылат ал жерге. Ал жанагы сиз жанын айтып аткан почтага тийиштүү стоянкасын айтып атасыз. Андан башка дагы 7 сотук жер берилген. Ошол жер берип туруп бизге ошол момент азыр кайра алып алышкан. Ошо местный самоуправлениядан деле сурап көрсөңүз, биз аны эч качан качкан жокпуз аяктан. Жерди берди, выделять этти финансын, кайра салып башталдык, бүт проекттер, даже тартылган проекттерден бери алып барганда кайра ишке ашырылбай калды. Айтматов району боюнча сиздер ачабыз дедиңиздер эле 4-кварталга. Ал жактан да эгер баягы органы местной власти өздөрү ремонтный работаларын, капитальный ремонт жагынан бизге жардам беришсе, биз ал жакка баягы аларды оснащение, мебелдер менен эле 10 миллионго жакын каражат сарпталып калып атат. Ошондуктан алар ремонт жагынан жардам беришсе, биз калган расходторун, анан баягы ежемесячный расходторун инфоком өзүнүн милдетине алат. Кыскасы дагы 1 жылдан кийин деле ушундай жоопторду угабыз. Ошон үчүн Талант Орозкулович, сиз мындай өзүңүз мындай 1 жылдан ашыгыраак бул кызматты ээлеп отурасыз да. Анан өзүңүз ушул кызматты мындай өзүңүздүн жумушуңузга канааттандырырлык баа бере аласызбы? Мен ушул президент мага ушул ишенимди көрсөткөндөн кийин мен ушуну аткара алып атам деп мындай өзүңүз баа берип атасызбы? Канча сиздин замыңыз бар? 5 зам бар. Замдарды алмаштырып бүттүңүзбү? 1 жылдан канча зам алмаштырдыңыздар? Иштин башында эле алмаштырып, иш менен киришкек да бир команда менен. Азыр 1 жылдан кайра эле зам алмаштырып атасыздар. Аэропорт боюнча мына мен кесиптештерим да көтөрүп кетти. Цифровизация боюнча. Баарын кылабыз дедиңер, мына жарандарыбыз дагы кыйналып атат. Кече да ажылыкка кетип атканда да мына маселе көтөрүлдү. Аэропорттун жетекчиси Манас Самудинов, биз даярбыз дейт, единый окошко ачканга. Департамент менен сүйлөшүңүздөр, сиздер уюштуруп бериңиздер ушуну. Эми жарандарыбызга шарт түспөйбүз керекпиз да. Архив боюнча, Мария, сиз дагы эжеке айттыңыз эле, быйыл киргизебиз деп. Быйыл да кирген жокпу? Жок. Талас шаарындагы, анан Бакай Ата районундагы архив. Саламатсыздар, мен уруксат болсо маалымат берип коеюн. Киргизилмектүүсүн биз бекитилдик. 22 майдан башта биздин министр менен, каржы министринин эмеси менен макулдаштыгы менен перечинге экөө тенгирде 6 объект кирилди. Бул бекитилген. Бүгүнкү күндө 6 объекттин ичинде Талас шаарына 9 миллион 808 миң сом, Бакай Ата мамлекеттик архивине 10 миллион 382 миң сом киргизилген. Бүгүнкү күндө 2 здания тең проектный сметный документациясы даяр, экспертизадан өтүп атат. Каржы министрге ушул мону каржы эмесин бөлүштүрүп берсе, курулушка даяр. Перечинге киргизилген. Кирдиби быйыл? Да, киришти. 6 объекттин ичинде экөө жок болчу да. Сиздер жаңы киргиздиңиздерби? Жаңы киргиздик 22 майда кол коюсуп, министр менен кол коюшуп. Ошон үчүн сиз өткөндө келебиз дегениңиздерде маалымат сураганда жок болчу да бул апрелдердин ичинде. Да, майда бекитилген, бул вопрос чечилген уже. Сиздер айтып атасыздар, МВДнын зам министри отурат. Биздин айдоочуларыбыз айтып атат, биз түндүктү көрсөтсөк дейт цифровизациядан. Гаилер бизди баягы буну көрсөтпөй эле койгула, биз буга ишенбейбиз деген сөздөрдү айтып атат деп жарандарыбыз да кайрылып атат да. Октой Каныбекович, бул боюнча дагы сиздин алдыңыздагы депутаттар белгилеп кетти, аны эске алып жумуш жүргүзөбүз. Жакынкы арада ошон үчүн мындай ишти бирдиктүү алып барып койсок, түндүктү биз өзүбүз барып жеринен барып көрүп келгенбиз. Абдан жакшы иш алып барып атат. Ушул жагынан да бир көмөктөшүп койсок, бир жакшы бир идиний маалымат катары колдонсок жакшы болот эле да.
Анан биздин комитеттин чечимдери урматтуу менин кесиптештерим. Жок, ошо комитеттин чечимдери аткарылган жерди мен көрө элекмин. Баягы комитеттин чечимдерин чыгарып атабыз, бирок жыйынтыгы жок. Ошон үчүн кандай чечим чыгарасыздар бүгүн дагы ушул жагында карап көрүңүздөр. Мына вид на жительство боюнча да кандай маселелер болуп атат, кандай иш алып барылып атат, канча жаран бүгүн списокто турат. Ошо боюнча маалымат бериңизчи. Бул маселе боюнча мен уруксат берсеңиз жооп берип коеюн. Азыркы учурда бизде Кыргызстанда былтыркы мисал үчүн ала кетсек, 2022 жылы гражданство бул Кыргызстан жарандыгын алган биздин жарандыкты алган элдерибиздин саны 9,5 миң болгон. Анын ичинен 6,5 миңи бул этникалык кыргыздарды түзөт. Азыркы учурда вид на жительство деп сиз айтып кеткен маселе боюнча бизде калкты каттоо департаментинде жана аймактар аралык бөлүмдөрү калкты тейлөө борборлорунда иш алып барышат. Толугу менен айтып кетсек, азыркы учурда 42 аймактар аралык бөлүмдөрүндө бул иш орду менен алып барылып келатат. Калкты каттоо департаменти тарабынан бүгүнкү күндө 420 материал каралып жатат вид на жительство боюнча. Анан жарандар биздин Кыргызстандын жарандыгын алышы үчүн иностранный граждандар деп айтып койсок болот. Алар кайрылып атканда көпчүлүгүн ушул биздин этникалык кыргыздар түзөт да. Мисалы үчүн азыр 23 жылдын 5 айлык маалыматын карап кетсек, бизде Кыргызстан боюнча этникалык кыргыздардын саны бул 3,5 миң биздин этникалык кыргыздар материалдарын өздөрүнүн арыздары менен кайрылышкан. Ошонун ичинен Россия Федерациясынын жарандары 2257 жаран. Бул жыйынтыктоо катарында, маалымат катарында сиздерге белгилеп айтып кетчү нерсе, азыркы учурда өзүңүздөр мына статистикалык маалыматтарды угуп кеттиңиздер, көбүнчөсүн биздин этникалык кыргыздар жарандыкка тапшырып, Россия Федерациясынан кайрылууга ушу Этникалык кыргыздарды кошпогондо канча жаран? Башка мамлекеттерден биздин жарандыгыбызды сурагандар. Россия Федерациясынан 2300 бул этникалык эмес жарандар болуп атат. 2300, Ооба, 2300. Орус улутунда 947. Андан тышкары дагы татар улутунда дагы көп бизге кайрылып атышат бул маселе боюнча. Анан бизде барыңыздарга белгилүү общий порядок деп коет. 5 жыл каттоо болгондон кийин тапшырганга мүмкүнчүлүк түзүлөт жарандыкка. Ал эми упрощенный порядок боюнча эгерде биздин мынакей Россия Федерациясы менен өзүбүздүн бир макулдашууларыбыз бар, ошонун негизинде каттоого тапшырып эле Россия Федерациясынын жарандары ушундай мүмкүнчүлүк ала алышат. Упрощенныйдан мамлекетке акча берем деген жарандар барбы? Бардык учурларда общий порядок менен, упрощенный порядок менен мамлекеттик пошлинанын ставкасы 2000 сом төлөнүлөт. Бул жарандардын бардыгы көрсөтүлгөн онлайнбы же бул кагаз жүзүндө эле калып атабы? Жок, булар өздөрү келип Кыргызстанда каттоодон өтүш керек. Булардын списогун биз көрө алабызбы азыр? Жок, бул жабык маалымат. Неге? Себеби дегенде бул коопсуздук комитетте текшерүү иштери жүргүзүлүш керек. Анан ал материалдардын ачык мындай публикациясы бизде каралган эмес. Бизде АИС система бар, гражданство деген. Ошол АИС система менен служебный пользование катары документтер ошол тарапта эле каралат. Кат түрүндө сизге маалымат берсек болот. Ошон үчүн бул жерде коррупционный элементтер да капталып калышы мүмкүн. Себеби дегенде сиздер баягы биз цифровизация деп кылып атабыздар да, эң негизги маселелердин бардыгын мындай көрсөтпөй жатасыздар да. Ушул маселени да караңыздар. Кат жүзүндө да мага берсеңиздер, биз дагы мына комитет менен бир талкуу кылайлы. Рахмат.